Бөлүмдөр ар башка болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү. Бул жерде мындай кылабыз. Биринчи суроо. Экөө эки башка болуп турган үчүн экөөнү окшош кылып алышыбыз керек. Эки ыкма бар. Биринчи 4-тү 20-га айландырсак болот. Же 20-ны 4-кө айландырсак болот. Ал үчүн кошуу жана, көбөйтүү жана бөлүү амалдарын аткара беребиз. Кыскартуу. Мисалы, 20-ны 4-кө айландырыш үчүн мен эмне кылам? 5ке бөлүп жиберсем болот. Анда үстүн дагы 5ке бөлүшүм керек. Себеби астын канчага көбөйтсөм же бөлсөм, алымын да ошондой кылышым керек. Анда 5ке бөлсөм 4, бул 2 болот. Плюс 4төн 1. 4 4 окшош, бир жолу жазам 4төн 3. Бул биринчи жолу болду. Экинчи жолу 4-тү 20-га айландырса болобу? Болот. 5ке көбөйтсөм 20-га айланат. Анда биринчи бөлчөктүн өзүн жазам. Экинчи 4 жерде 5 20, бир жерде 5 5. 20-нын өзүн жазам. 5ке 10-ду кошсом 15. Экөөнү тең 5ке кыскартсам 4төн 3. Кайра эле алгачкы жообубуз келип чыкты. Кайсынысы ыңгайлуу болсо ошондой кылып иштей бересиңер. Эми кийинки тапшырмаларды аткаралы. 222. Бул жерде 9-ду 27-ге айландырса болобу? Болот. А 27-ни 9-га айландырсачы? Болбойт. Себеби 27-ни 3-кө бөлсөм, 2-ни да 3-кө бөлүшүм керек. Бирок 2 3-кө бөлүнбөй калат. Калдык калып калат да, бизге калдыксыз бөлүнүш керек. Ошол себептен мен 9 деле 3-кө көбөйтөм. Ошол себептен алымы да 3-кө көбөйүш керек. 27-ден 9 плюс 27-ден 2. Ошондо 27-ден 11 болуп бүтөт экен. Кийинки тапшырма. 35 5-ке айланат, 6-га бөлөм. Бирок 10 бөлүнбөйт. Ошол себептен мен 5-ти гана 6-га көбөйтүп алам. Жок, 7-ге. Бул жерде эле 7-ге бөлүнбөйт да. Ошондо жазам. 35-тен 21 плюс 35-тен 10. 35 35 болсо, бир жолу жазам дагы, 21-ге 10-ду кошсом 31 болот. Бүттү. Кийинки 64 4-кө айланат, бирок бир бөлүнбөйт, 16-га бөлсөк болот, бул бөлүнбөйт. Ошол себептен мен 4 деле 16-га көбөйтүп коем. Аны кантип билип атам? Мисалы, 64 деле 4-кө бөлүбөйсүңөр, эмне болот? 16 келип чыгат да, ошондуктан 16-га көбөйтөт экенбиз деп билип алдык. 64-төн 16 минус 64-төн 1. 64-төн өзүн жазам, 16-дан 1-ди кемитсем 15 болот. Бүттү ошону менен. Кийинкиси 7-ни 14-кө айландырса болобу? Болот. 7 жерде 2 14, Анда алымындагы 2 көбөйтөм. 14 6 минус 14 2. 14 6-тан 2-ни алсам 4, экөөнү тең 2-ге бөлүп жиберсем 7-ден 2 келип чыгат экен. 226-нчы тапшырманы карасам, 3 8-ге айланбайт, 8 дагы 3-кө айланбайт. Анда эмне кылам? Анда мен могу 8-ди алам дагы могу жерге көбөйтүп коем мына. 3-тү алам дагы бул жерге көбөйтүп коем. Бири-бирине эле көбөйтүп коет экенбиз. Анда 8 жере 3 көбөйтсөк 24 болот, бир эле жолу жазам. 2 жерде 8 16, 5 жерде 3 15. 16-га 15-ти кошсом 31, 24-төн 31. Эми 31-ди мен эмне кылам? 24-кө бөлөм. Бирден берсем 1,24-төн 7 болот экен. Суроолорду жаза бергиле. Улантабыз. 227-нчи тапшырмага келдик. Ошондо бүтүндөрдү эмне кылсак болот? Кошуп койсок болот. 1-ге 2-ни кошсом 3 болот. Анан калганын жазам. Эми 2 менен 3 эки башка. 2 3-кө айланбайт, 3 да 2-ге айланбайт. Ошол себептен 3-тү алам дагы бул жакка көбөйтүп коем, 2-ни алам дагы бул жакка көбөйтүп коем. 3 бүтүн
Жалпы бөлім 6 болот. 2 жерде 3 6, 3 жерде 2 6, э? Ошо 1 жерде 3 плюс 4. 3 бүтүн 6 үстү 7 болот. Эми 7-ни мен 6-га бөлсөм, эмне болот? Бирден берем 6, 1 калдык. 1 бүтүн, мына, плюс болуп ажырайт мы бүтүн менен бөлчөк. Муну жазсам мен 1 бүтүн 6-дан 1 болот. 3кө 1 кошсом 4 бүтүн 6-дан 1 болот экен. Мына бул биринчи. Кийинкиси 9 деле 2-ге, 2 деле 9-га айланбайт. Ошондуктан эмне кылам? Мен экөөнү бири-бирине көбөйтүп коем, мындай кайчылаш кылып. 9 жерде 2 18, 2 жерде 11 22, 9 жерде 1 9. 22-ден 9-ду кемитсем канча болот? 13 болот. 18-ден 13. 229 тапшырма. Көбүнчө окуучулар эми могул жерден нөлдөн математиканы нөлдөн баштагандар эмне кылып атат? Могу экөөнү бири-бирине көбөйтүп жиберип атат да, могу жогорудай кылыпчы. Бирок бул жерден көңүл бурбай атат. 81-ди 81-ге бөлсө 1 болорун. Ошондуктан бөлүнсө бөлүп эле коебуз да. 1 болот 72-ден 1. Эми бул жак 1 болуп калса же бүтүн сан болуп калса, мунун бөлүмү деле 1 деген сөз. Ошондуктан 72-нин өзүн жазып туруп, 72-ни 1-ге көбөйтүп, анан бул 1-ди кемитип коем. 72-ден 71 болот. Могул тапшырмаларда ошондой чыгат да. Андан кийинки тапшырманы карасак, мына 72-ни 72-ге бөлсөм эмне болот? 1 болот. 1 3-кө кошулат, 4 болот. Анан бул 5-тен 4-түн өзүн жазам. Кемитилгенде го муну буга көбөйтүп, муну кемитип коймо. Кошууда жөн эле экөөнү бириктирип койсо болот. 4 бүтүн 5-тен 4. Суроолорду чатка жаза бергиле. Улантабыз эсепти. 231 тапшырмага келдик. Муну кандай кылып чыгарабыз? Көңүл бурсак, бул жерде 5 бүтүн 5ти бөлүнгөн 5 экен. 5ти 5ке бөлсөм 1 болот. 1ди бүтүнгө кошуп коем 4кө. 5 болот, 5 бүтүн 8-ден 6. Экөөнү 2-ге кыскартып коеюн. 4 3. 5 бүтүн 4-төн 3. Бул жерди карайлы. 99 бөлүнгөн 99 1 болот. 1ге 4-төн 3тү кошсом 1 бүтүн 4-төн 3. Кийинки тапшырманы көңүл бурсак, 100-ді 10-ға бөлсек эмне болот? 10 болот. 10-дон 1-ди алсак 9 болот. Көбүнчө мындай окуучулар ушуларга көңүл бурбай эле жалпы бөлүмгө келтирип, кыйналып иштешет да. Бөлүнсө бөлүп коюш керек да. 7-ден 2-ни кемитем. 5 болот. Анан бул бөлчөктү жазам. Буларды кыскартып койсом, 5ке бөлүп жиберсем, 5 бүтүн 2-ден 1. Кийинки тапшырма. 12-ден 5-ти кемитем. 7 болот. 11, 6, 3-тен 2. Жалпы бөлүмгө келтиришим керек. Экөөнү бири-бирине көбөйтөм, 3-тү бияка, 11-ди бияка көбөйтөм, Ошондо барабар 7 бүтүн 33 болот экен. 3-тү 6-га көбөйтсөм 18, 11-ди бияка көбөйтсөм 22 болот. 18-ден 22-ни кемите албайм, ошондуктан могу 7-ден 1-ди бияка карызга алып туруп, то есть могу 7-ни 6 плюс 1 деп ажыратып койсо болот да. Ошону мен 7-ни 6 плюс 1 кылып атам дагы. 6 бүтүн болот. 33 калат. Могу 1-ди сурап атабыз да мынданчы. 33-тү 1-ге көбөйтүп туруп 18-ге кошуп кетем да. Буруш бөлчөк айландырып коем. 8-ге 3-тү кошсом 11 бир көңүлдө 4 5 51 болот экен. 51 минус 22. 51-ден 22-ни кемитсем, так, 1-ди сурайм 11 9 4 2 29 болот экен. Ошондо 6 бүтүн 33-төн 29. Улантабыз.
Кийинки мына 1 бөлүнгөн 1 дейт. 1'ди 1'ge бөлсөк 1 болот. 13'e кошуп койсом 14 болот. 14,7'den 4. Mo плюс бөлчөктү жөн эле бириктирип эле жазып коем. Кийинки 23'тен 12'ni кемитсем 11 болот. 11,6'dan 5. Мол 4, 5 дейт. Экөөнү бири-бирине көбөйтөм. Мына экөөнү бири-бирине көбөйтөм. 5'ти буга, муну буга көбөйтүп жазып коем. 34 бүтүн 4 жерде 5 20, 5 жерде 5 25 плюс 4 жерде 4 16. Эсептеп жазабыз эми. 34 20 25'ke 16'ны кошсом 11 бир көңүлдө 3 41 болот экен. Эми мол алымы бөлүмүнөн чоң болуп калса 41'де эмне кылам? 20'га бөлүп коюшум керек. 2'ден берсем 40. 2 бүтүн 20'дан 1. 2'ни бул бүтүнгө кошсом 36 болот. 36 бүтүн 20'дан 1 болот экен. Кийинки тапшырма 9. Экөөнүн жалпы бөлүмүн ала турган болсом, муну мен 9'га эле көбөйтүп коюшум керек. А муну мен 10'го көбөйтүшүм керек да. Ошондо жалпы бөлүмү 90 болот. 9 жерде 9 81, 10 жерде 9 90 болот. 81'ге 90'ду кошсок эмне болот? 171 болот. 171 бөлүнгөн 90. Муну бөлүп туруп бөлчөк түрүндө жазып коесуңар, э? Эки жүз кыркынчы мисал. Экөөнү деле бири-бирине көбөйтөсүңөр, муну буга көбөйтөсүңөр. Эми узунураак болуп чыгат бул. 50'нü 51'ge көбөйтөлү. 51'ge көбөйтсөк, мына 0'ду бияка жазам, 5 жерде 1 5, 5 жерде 5 25. 2550 болот экен, э? Так, экөөнүн жалпы бөлүмү 2550. Андан кийин 51'ди 51'ge көбөйтөт экенмин. 1 5 5 25 1 10 бир көңүлдө 6 2601 болот экен. 2601. 50'ni 50'ge көбөйтсөм 2500 болот. 2601'ден 2500'дү кемитсем эмне болот? 101 калат, э? 2550. Болду, ушу боюнча эле калтырып коеюн. Кыскарбайт деле окшойт. Бүтүнгө бөлчөктү кошсок эмне болот? Жөн эле экөөнү бириктирип коебуз. 17,9'dan 8. Бүттү. А мондайлардычы? Жана мен түшүндүрүп кеттим. 5'тин өзүн жазасыңар. 5 жерде 1 5 минус 4. 5'тен 1 болот. Бул деле 2'нин өзүн жазам. 2 жерде 1 2, муну кемитсем 1. 3 жерде 1 3, муну кемитсем 1. Андан кийин бул деле ошондой. 4'түн өзүн жазам. 4 жерде 1 4, муну кемитсем 1. Бул болсо 2,3'төн 2 болот. Бүтүн менен бөлчөктү жөн эле бириктирип жазып коебуз. 3 жерде 2 6, муну кемитсем 4 болот. 4'тү 3'кө бөлсөм 1,3'төн 1 болот. 1'ди 1'ge бөлсөм 1, 3'кө кошсом 4 болот. Андан кийин 5 бөлүнгөн 1 монда экен. Бул жөн эле 5 деген эле сөз. Жөн эле 5 болсо, бөлүмү 1 деген бар деп айтылат да, аны кайра эле алып койсоңор болот. Бул 5,5'тен 1 эле болот. Экөөнү бириктирип эле жазып коебуз. 999'ду 999'га бөлсөң 1 болот. 1'ден 1'ди алсаң 0 болот.
Ошентип бул бетте берилген тапшырмаларды иштеп бүттүк. Дагы бир бет тапшырма бар экен, анан бизде жооптору бар. Дагы болушунча бардыгын иштейбиз. Биз жакшылап үйрөнүшүбүз керек да. Улантабыз. 3'tü 3'e bölsem 1 bolot. 1'ge 3'tü koşsam 4 bolot. 4'tü 4'e bölsem 1 bolot. 4'e 1'de koşsam 5 bolot. 4'e 5'te koşsam 9 bolot. Modele 5'ti 1'ge bölsem 5. 9'a 5'te koşsam 14. 14'ten 5'ten 4'tü gemit etkenmiz. Дагы бир методду көрсөтүп кетем. Мен 5'ti 14'кө көбөйтүп, анан 4'tü gemit отурбай эле. Мо 4'tü минтип жазып алсам болот да мен. 13 плюс 1 деп жазып алсам болот. А бирди болсо мен каалагандай жаза берсем болот да. Мисалы үчүн 13 бүтүн могу жер 5 болуп турабы? Демек мен 5'тен 5 деп жазып алам бирдичи. Себеби 5'ти 5'ке бөлсөм кайра эле 1 да. Ошондо мага чыгарыш оңой болот. 13 бүтүнүм калды. 5'тен 4'тү кемитсең 1 калды, анан 5 калат, 13 бүтүн 5'тен 1. Бул мына чыгарыштын кичине тезирээк ыкмасы болуп кетти да. Андай лайфхактарды деле билип алгыла. Андан кийин 5 таламдагы мен бул жерге көбөйтөм. 3 таламдагы бул жерге көбөйтөм. 22 бүтүн, биягым 10 болот, 12, 15. Эми 12'den 10'don 12'ni кемите албайм, ошондон 22'den 1'di карызга сурасам 21 калат. Могу жерге 1'di сурап туруп 15'ти 1'ге көбөйтсөм 15, муну кошсом 25 болот. Буруш бөлчөккө айландырып кетем да бул жагын. 21, 15, бул жер 13 болот экен. Болду. Могу жерге көңүл бурсаңар балдар, 27 3-кө бөлүнөт экен. Канча болот? 9. 9'га 21'di кошсом 30 болот. Анан могул экөөнү мен 7'ге кыскарта берсем 6'дан 1 болуп калат. Көрдүңөрбү? Кийинкиси. 7'den 6'ны кемитсем 1 калат. 13'tü жазам 2 минус 7. 2'den 7'ni ала албайм, эми 13'tü 1'ге көбөйтүп туруп 2'ni кошом. Буруш бөлчөк айландырам да. 13, 13'ке 2'ni кошсом 15 минус 7, 8, 13. Мону экөөнү бири-бирине көбөйтөм 20, 5'ti бияка көбөйтсөм 25, 4'tü бияка көбөйтсөм 16. 31 бөлүнгөн 20, 1 бүтүн 20'дан 11 болуп калат экен, Суроолорду чатка жаза бергиле. Кийинки тапшырма. Экөөнү бири-бирине көбөйтөм. 72 болот. 8'di 8'ge көбөйтсөм 64, 9'du 9'ga көбөйтсөм 81. Эми кайра эле 64'төн 81'di кемите албайм, ошондуктан 3'төн 1'di карызга сурайм дагы. 2 калат, Булчу 72'nin өзүн жазам. Анан ошол 72'ni 1'ге көбөйтүп туруп 64'тү кошуп коем да. Кошсом 6, 13, 136 болот экен. 136 минус 81. 136'dan 81'di кемитсем канча болот? 5 калат, 55. Ошондо 2 бүтүн 72'den 55 болот экен. 257 тапшырма болот экен. Текшерип коеюнчу бир. 257. 2 бүтүн 72'den 55 туура эле чыкты, Дальше. Бүтүнгө бүтүндү кошом 9 болот. Экөөнү көбөйтөм бири-бирине бөлчөктөрдү. 7 жерде 8 56, 7 жерде 7 49, 8 жерде 3 24, 9 56. 49'ga 24'tü кошсом
Он үч бир көңүлдүү, 6 7 73 болот экен. 73'tü мен 56'ga bölüşüm gerek. Mo жер üstü çoğun bolsa oş boyunça kaltırbayız da. 73'tü 56'ga bölsem birden berem alбетте. Ошондо 13'tөн 6'ны кемитсем 7 болот. Mo жерден бирди карызга сурадым. 17. 1,56'dan 17 чыгат экен да. Мо болчу? Ошондо мо 1 бүтүндү мо 9'ga кошулат. 10 бүтүн болот. Анан монун өзүн жазып коем. 56'dan 17. Мону мисалы 4'тү 7'ge көбөйтсөм 28 болот. Демек үстүндагы 7'ge көбөйттүм. Ошондо жалпы бөлүм 28, 8 минус 7. 28'den 1 болот. Биринчи катарды чыгарып бүттүк. Кийинки катарды иштейбиз. Мен менен чогуу иштегенге аракет кыла бергиле. Жалпы бөлүмгө келтиребиз. Экөөнү бири-бирине бабочка деп койду көпөлөк. Муну буга көбөйтөм, муну буга, муну буга. 7 жерде 8 56. Анан ортодо кошуу болсо кошууну жазасыңар ооба. 7 жерде 3 21, 8 жерде 2 16. Так, 37 болот. 56'dan 37. Бул экөөнү деле ошондой кылам. 15, 9, 5, 14, 15'ten 14. Муну 3'кө көбөйтүп жиберсем болот, 12'den 7 минус 12'den 3 болот экен. 4, 12, экөөнү тең 2'ge. 4'кө эле бөлүп жиберейин. 3'тен 1 болот экен. Муну чыгарайын десем, муну буга көбөйтүп туруп мындай кылсам болот. 14'тү 3'кө көбөйтсөм 12 бир көңүлдө 42 болот экен. 42'den 2'ni алсам 40 бөлүнгөн 14. Экөөнү 2'ge бөлсөм 20 бул 7. 20'ны 7'ge бөлөт экен. 2'den берем 14 болот, 6. 2 бүтүн 7'den 6 экен. 2 бүтүн 7'den 6. Ушундай. Биз калганын иштейбиз. Бир нерсе үйрөнүп атасыңарбы? Комментарийге жазып койгула. Так. 264-үнчү мисал. Практика көп да, көрдүңөрбү? Экөөнү бири-бирине көбөйтөм. Экөөнү бири-бирине көбөйтсөм 36 болот. 9 жерде 3 27, 4 жерде 5 20 болот. 47 болот. Экөөнү кошсом 36. 47'ni 36'ga бөлсөм сөзсүз 1 бүтүн болот. Андан кийин 11 болот экен, 36'тан 11. Мо экөөнү деле бүтүндөрдү кошом. Анан бул жак бөлүмүн бөлчөктөрдө муну буга көбөйтсөм 12, 4 жерде 2 8, 3 жерде 3 9. 3 бүтүн 12'den 17 болот. 17'ni мен эми 12'ge бөлүшүм керек. Сөзсүз 1 бүтүн чыгат. 1'ди буга кошсом 4 бүтүн 12'den 5 болот. Андан кийин мону 7'ge көбөйтүп жиберсем 14'кө айланат. Ошондо биринчи бөлчөктүн өзүн жазам. 17'den 5'ti кемитип жиберсем канча болот? 8 болотпу? 14'тен 8, экөөнү тең 2'ge бөлүп жиберсем 4, бул 7. 64'tü 64'kө бөлсөм 1 болот. 1 минус 18'den 1, 18'in өзүн жазам. 18 жерде 1 көбөйтсөм 18, муну кемитсем 17 болот. Оларды деле иштеп, ага туруп мындай кыла берели. Жоопторубуз да бар, көрдүңөр. Мо экөөнүн жалпы бөлүмү эми 20 кылсак болот да.
Дагы жалпы бөлүмгө келтиргендин дагы бир жолун көрсөтөйүн. 4 менен 10-ду жазасыңар мындай. Таблица Пифагора деп коет. 1, 2, 3, 4, 5. 4 жерде 1, 4, 4 жерде 2, 8, 4 жерде 3, 12, 4 жерде 4, 16, 4 жерде 5, 20, Ошондой эле 10 жерде 1, 10, 10 жерде 2, 20. Ошондо 20, 20 эмне болуп атат? Мунун таблицасында дагы, мунукунда да кездешип атат. Демек жалпы бөлүм 20 болот. 10-ду мен эмне кылат экенмин? 2-ге көбөйтөт экенмин. Анда алымында 2, а 4-тү болсо 5-ке көбөйтөт экенмин. Алымындагы 5-ке көбөйтөм. 10-ду 2 көбөйтсөм 20, 12 минус 5, 20-дан 5. 20-нын өзүн жазам, 12-ден 5-ти кемитсем 7 болот. Муну дагы чыгарам. 7 жерде 3, 21. Муну кемитсем 19. 19-ду 7-ге бөлсөм 2,7-ден 5 болот. Кандайча кылып жаздым? Дагы бир жолу айтып кетейин. Муну мен өткөнкү сабактарда көрсөткөм. 2-ден берсем 14, 5, 2 бүтүн. Бул өзү жазылат. То есть 7. Калдыгы болсо эмне болот? Үстүнө жазылат. Так, ушундай. Дальше. Улантабыз. Акыркы калды. Бүгүнкү теманын бөлүмдөрү ар башка болгон жана бирдей болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү темасын өтүп атабыз. Акыркы эсептер калды. Мына ушулардын бардыгын 5-6 жолу кайталап, көчүрүп жазып, видеону көрүп койсоңор үйрөнүп аласыңар. 5 жерде 4, 20, муну кемитсем 16, 16-ны 5-ке бөлсөм 3,5-тен 1 болот. Кайра 5 жерде 3, 15, муну кошсом 16 болот. Көрдүңөрбү? Кайра муну буга көбөйтүп, муну кошуп койсок, бул келип чыгып калышы керек. 15-тен 3-тү кемитсем эмне болот? 12 болот. 12,4-төн 3 минус 6-дан 5. Анан калгандарын жазып алам. Эми 4 менен 6-ны жалпы бөлүмгө келтириш үчүн жанагы методиканы дагы колдоноюн. 1, 2, 3, 4, 5. Көбүнчө 5-ке чейин чыга берет. 4 жерде 1, 4, 4 жерде 2, 8, 4 жерде 3, 12. 6 жерде 1, 6, 6 жерде 2, 12. Мына жалпы бөлүм эмне болот экен? 12 болот экен. Демек мен муну 3-кө көбөйтөм, муну 2-ге көбөйтөм. Барабар 12, 9 минус 10. Эми 9-дан 10-ду мен азыр кемите албайм. Ошол себептен 12-ден эмне кылам? 1-ди карызга сурайм бул жерге. Барабар могу жерге жаза берейин, 12. 12-ден 1-ди карызга сурасам 11 калат. Мына анан 12-ни 1-ге көбөйтүп 9-га кошуп койсом 21 болот мына. 11,12-ден 11. Муну кандай кылам? Экөөнүн жалпы бөлүмү бир сан экөөнү бири-бирине көбөйтө берем. Мен 8-ге көбөйтөйүн, а бул жакты 5-ке көбөйтөйүн. 9. Ошондо 8 жерде 5 40, 4 так 4 жерде 8 32, 25. 9 бүтүн 40. 32, 25-ти кошсом 7, 57 болот экен, 57-ни мен 40-ка бөлсөм 1 бүтүн 40-тан 17 болот. Ошондо 1 бүтүн 9-га кошулуп 10 бүтүн 40-тан 17 болот. Так. Так, андан кийин балдар. Так, өчүрүп салайын. Видео сабактын записи болуп аткан себептүү силер кайтарылап көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Сөзсүз бир жолу көргөндө түшүнбөйсүңөр. Бирок кичине бир нерсе түшүнгөндөй болушуңар мүмкүн. Кайталап көрүшүбүз керек сөзсүз. Так. 2-ни 2-ге бөлсөм 1 болот. 1 бүтүн 7-ден 2. 7 жерде 1 7, 2-ни кемитсем 5. Так, андан кийин мону экөөнү жалпы бөлүмүн канча болот? 7 жерде 63, 7 жерде 8 56, 9 жерде 6 54 болот. 7 бүтүн 63, 56-тан 54 алсам 2, 55-тин өзүн жазам. 55-ти 1-ге бөлсөм 55, муну кемитсем 54 болот. Могул экөөнү мен 2-ге бөлө берсем кыскарып кетет, Канча болот?
13,5'ten 1 minus 5'ten 4. Эми могул бирден мен 4'тү кемите албайм, ошондуктан 13'төн 1'ди карызга сурайын бияка. 12 калат. Экөөнүн бөлүмү 5, бир жолу жазам да, 5 жерде 1 5, муну кошсом 6. 12,5'ten 2 болот. Акыркы тапшырма 278 мисал калды. Бөтүндөн бүтүндү кемитем, 4'төн 1'ди кемитсем 3 калат. Андан кийин 3,5'ten 4 минус 20'дан 3 экен, э? Эми 5'ти мен 20'га айландырсам болот. 5'ти мен 4'кө көбөйтөм, анда алымында 4'кө көбөйтөм. Барабар 3,20. 4 жерде 4 16 минус 3. 3,13. Болду. 3,20'дан 13 болот экен.